Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Кыргызстан бак өстүрүү каналы. Урматтуу бак өстүрүүчүлөр, профессионалдар, эми өстүрүп жаткандар. Бүгүн биз сиздер менен шабдалы боюнча сөз кылабыз. Бүгүн 4 апрель 2020 жыл. Күндүн жылуулугу 20 градусту көрсөтүп турат. Шабдалы бүт дүйнөгө Кытай өлкөсүнөн таралган деп айтылат. Башында алар сулуулук үчүн, гүл үчүн өстүрүп келишкен болсо, кийин аны тамак ашка пайдалана баштаган. Эсиңиздерде болсо, алдыңкы видеолордо жайкы бутоо жана кышкы бутоо боюнча да көрсөткөнбүз. Бул көчөттү атайын эксперимент үчүн бутабай деп койдук. Көрүп турасыздар, бул көчөттө бутагы да, гүлү дагы аябай эле көп. Кандай өскөн болсо, ошол бойдон. Жылдын аягында жыйынтык кандай болот? Шабдалыны билесиздер, тамыры күчтүү болгондуктан бардык гүлүн кармаганга аракет кылат. Мөмөсү майда, экспортко жарабаган, ийилип турган же сынып турган көчөттү күздө көрүп турууга болот. Быйыл 3-жылы шабдалларды жарым-жартылай мөмөгө кое бердик. Көрүп турганыңыздардай, ар бир бутагында 5-6дан, же болбосо 2-ден 3-төн гана гүл койгонбуз. Шабдалыны катуу бутоо керек деген сөз бар. Шабдалы күчтүү болгондуктан 50% чейин бутагын алып салсаңыз болот. Шабдалыны катуу бутабаса эмне болот? Эгерде шабдалыны катуу бутабай турган болсоңуз, анда канча гүл болсо ошонун баарын кармайт дагы. Тезирээк мөмө берип, карып калганга аракет жасайт. Же болбосо мөмө жылдан жылга бийиктеп отуруп, бийиктен бийиктеп кетет. Бийиктен гана терүүгө туура келет. Бул шабдалларга ачык кесесимал форма берилген. Шабдалы өстүрүүдө запас коюу деген түшүнүк бар. Кыргызчасын билбейм, запас деген кандай болуп которулат. Эгер билсеңиздер, астына жазып коюңуздар, комментарий калтырып коюңуздар. Мына ушул шабдалларга запас коюу менен буталган. Мына ушул көрүнүп турган мөмөгө коюлуп берилген бутактар кийинки жылга запаска кыркылат да, быйыл запаска коюлган бутактар кийинки жылга мөмөгө кое берилет. Мына ошентип жылда запас менен алмашып кыркылып турулат. Мына ошондо гана көчөт карып же бийиктеп кетпейт. Шабдалынын өмүрү узак болот. Сиздерге көрүнүп аткан болсо, кыска болуп кесилген бул запаска коюлуп кесилген бутак. Сиздер жакшы билесиздер, данектүүлөр 1 жылдык бутагынан гана мөмө берет. Көрүнүп турган кронасы жана штамптар бизге 10-15 жыл кызмат кылат дагы. Мөмө берүүчү бутактары алмашып, запаска алмашып турат. Бул формада үстүнкү бутактар кыска, мына астындагы бутактар узун болуп кыркылат. Анткени себеби үстүндөгү бутактар астына күн тийбей калбаш үчүн ушундай болот. Көрүнүп атса керек, мында арылар бизге шабдалларды чаңдыштырууга жардам берүүдө. Барыңыздан